Баарыңыздарга салам. Бүгүнкү сабакта англис тилинде эң оңой жана бирок маанилүү этишти түшүндүрүп, мисалдар менен талдайбыз. Бул этиш бул have сөзүнүн эң негизги колдонушу бир нерсеге сага таандык же сенде бар экенин айтсак болот. Бир нерсеге ээ болсоң, бир нерсең бар болсо, мисалы I have бир нерсе, I have an apple. Менде алма бар. Кененирээк мисалдар I have a car. Менде машина бар. She has a phone. Анын телефону бар. We have two children. Бизде 2 бала бар. Have этиши кээде бар болуу, бир нерсеге ээ болуудан тышкары сенин жашооңдо болуп өткөн нерсени айтсак, колдонсок болот. Жеке тажрыйбада же жашоодо бар болгон нерселер. I have a problem. Менде маселе бар. She has time today. Анын бүгүн убактысы бар. We have a meeting. Бизде жолугушуу бар. Байкасаңыздар, I, you, we, they. Биринчи, экинчи жактар have менен кетет, ал эми үчүнчү жак, ал кыз, ал бала, ал нерсе үчүнчү he, she, it болсо, have'ге s тамгасы кошулат, has. Ал эми айрым дайыма чогуу колдонулуучу фразаларда, сөз айкаштарда чогуу кетет. Англис тилинде have менен кошулуп кылам деген мааниде колдонулат. Мисалы, бул жерде ээ болуу эмес, иш кылуу маанисин алат. Have breakfast эртең менен тамактануу деген фраза катары кетет. I have breakfast at 8. Мен саат 7-де эртең мененки тамак ичем. Have a shower душка түшүү, жуунуу. She has a shower every morning. Ал ар күнү эртең менен душка түшөт. Have a shower душка түшүү, сууга түшүү. Have breakfast тамактануу. Дагы ушундай кандайдыр бир иш аракетти көрсөтүүчү уктуу фраза катары have көп сөздөр менен кетет. Бир кандай бир оокаттан тышкары ден соолук жана сезимдер жөнүндө айтсак болот. Have оорулар барбы же абалдар, кандай сезим бар айтууда колдонсок болот. Мисалы, I have a headache. Башым ооруп жатат же менде баш оору бар. She has a cold. Ал сасык тумоо болуп жатат. Же бул жакта да туруктуу фраза have a cold. Же сасык тумоо болуп калуу, үшүп калуу, чыйрыгып калуу. Менде чыйрыгуу бар деп сөзмө-сөз которулат. They have a good time. Алар жакшы убакыт өткөрүп жатат. Have a good time. Жакшы убакыт бар өткөрүү. Ал эми терс формада айтуу үчүн, бир нерсени жокко чыгаруу үчүн эң оңой have'дин астында биз өткөн сабакта өткөндөй don't сөзү колдонулат. I don't have a car. Менде машина жок. She doesn't have time. Анын убактысы жок. Бул жакта эмнеге биринчиде don't, doesn't болсо, анда мына түшүндүрмө. Экинчиде she, he, it. Үчүнчү тарап, үчүнчү жак, ал кыз, ал бала, ал нерсе болсо, ушул учурда гана don't, doesn't болуп өзгөрөт. S тамгасы кошулат. Демек жыйынтык, have деген этиш бул көп маанилүү күнүмдүк жашоодо, сүйлөөдө абдан керек сөз. Ал бир нерсеге ээ болуу же менде бар дегенди түшүндүрөт деп айтсак болот. Бар болуу экенин айтсак болот. Маселе, убакыт, жолугушуу, иш аракетти жасоо туруктуу фраза катары кетет. Башка сөздөр менен айкалышта have breakfast, have a shower жана ден соолук, сезимдерди айтуу have a headache, have fun. Демек, have бул супер универсалдуу сөз. Бул сөз менен көп нерсени, эгерде башка сөз билбесеңиздер, көп оюңузду билдире алсаңыз болот. Демек, тамаша бар. Бул сөздү колдонууну билсең, дээрлик баардык нерсени айтып саласың. Барбы, жокпу, жеш керекпи, кереги жокпу, көңүлдүү убакытты өткөрдүңбү, баары have менен. Конт коюп көргөнүңүзгө рахмат. Коңгуроону басып, катталып, дагы англис тилин үйрөнүңүз. Рахмат.